Кандайсыңар достор? Менин атым Нияз Алиев. Мен Англия боюнча YouTube канал алып барам. Бул каналда мен бүт баарын толук, ачык маалымат берем силерге. Анан биз бүгүн силер үчүн Шабдан деген мырза менен маектешип, силер үчүн интервью алып койдук. Ал киши өзүнүн жумушу боюнча айтып берет, өзүнүн опыту менен сиздер менен бөлүшүп берет. Аябай кызыктуу видео болду. Ошону толук көрүп, бүт алма жөнүндө айтып берет, пакхаус жөнүндө айтып берет, билет, визаларды, демек бүт майдалап, бүт баарын туура, анан бүт баарын шашпай айтып берет. Өөлө кызыктуу видео болду деп ойлойм. Ошону көрүп алыңыздар. Эгерде сиздерге жакса, комментарий жазгыла, албетте могул нерсени кошуп койгула, анан биздин каналыбызга катталып койгула. Салам достор, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Англияга маалымат беребиз буюрса. Кантип Англияга келип калдык? Англияда биз 2-3 жылдан бери кантип иштеп жүрөбүз? Биринчи биз Англияга келерде мен досумдан уктум. Досум Англияга кетип аткан болчу. Ошол биринчи эле айтып калды, ошо Англияга тапшырабыз, давай тапшырып коелу деп айтып калды дос балам өзүмдүн. Андан кийин мен ошол документтерим башка жакта болуп тапшыра албай калдым. Анан кийин мен кайра ошол бир ортодон ал кеткенден кийин документтеримди алып, анан мен дагы бир сайт ачылгандан кийин, Агречер сайт менен барганбыз. Агречер сайт ачылгандан кийин биз толтуруп койдук документти буюрса. Андан кийин ортодо мен өзүмдүн жылдарымды эсептеп көрсөм, бир жарым жылдын тегерегинен өтүп кетти. Мен ортодо өзүмдүн иштерим менен иштеп жүрө бердим. Ал досторум келди, кийин бир чайда отурганыбызда анан кийин мага эме болуп калды. СМС келип калды, ошол Англияга чакыруу болгон. Ошентип биз Англияга сапар тартып калдык негизгисинен. Анан буга чейинки ошол Англияга кандай документтерди ошону кантип толтурган туурасында айта кетейин. Ошо биринчи эле ошол Англияга ошол сайт ачылгандан кийин мен аты жөнүмдү, загран паспорттогу аты жөнүмдү, ошо жылым, туулган жылымды жана ошондой эле Gmail почтамды жазып, андан мага код келди. Кодду толугураак толтурабыз ал жерде. Ошол несудимость 086 справка керек болот. Несудимость керек, соттолбогон туурасында керек болот. Анан ошондой медицинский справка керек болот да ал жерде. Ошолордун баардыгын толтуруп, аты жөнүбүздү жазып, анан биз ошол андан кийин ошол катталуу болот да, бул сен очередке турдуң болот. Биз ошондо очередке туруп, ортодон 1,5 жыл күттүк да. 1,5 жылдай болуп кетти. Ошентип биз Агречер сайты менен барганбыз. Андан кийинки этаптар болду. Андан кийинки этаптар ошол эки жолу WhatsApp'тан сүйлөшүү болду. Ошо орус тилинде болот. Орус тилинде ошол сен ошол жакта иштей аласыңбы? Ал жерде деле суроолор ошондой эле. Сен ошол жакта иштей аласыңбы? Канча мамлекетте иштедиң? Үй бүлө кургансыңбы? Ошол туурасында маалымат бересиздер. Андан кийин биз ошол деп тапшыргандан кийин убакыттар өттү. Анан дагы бир жолу сүйлөшүү болду. Ал сүйлөшүүдөн кийин биз уже 3-үчү этапка өттүк. 3-үчү этап бул жандуу жолугушуу болду. Молодой гвардия, жаш гвардия бульварында ошол жерде чогулуш болду. Эртеңки саат 10-11 барып, кечки саат 6 чыкканбыз. Ал жерде дагы ошол кичинекей клубника тергенге же болбосо майда кубиктер болот. Ошолорду бири-бирине бир канча секунд ичинде тизип чыгышың керек болот. Андан өтөсүздөр. Алма тергендерге болсо алма терип ошол жерде видео мей кылат, ким кыймылы кандай экенин ошол жерден текшерүү болот. Ошентип жандуу жолугушуу болгон биздин келерибизде Агречер сайтында. Биринчи ошол этаптардан ошентип толтурасыздар. Мен кантип бара калам? Легалдуу жолдору ушулар да. Агречер сайты бар, Конкордия же болбосо дагы Хопс деген дагы ошол сайттар аркылуу келсе болот. Биз ошол сайттардын ичинен Агречер сайты менен келгенбиз. Анан биринчи ошол кандай ошол барган жумушубуз Алма фирмасы болгон. Алма фирмасына түшүп болгонбуз. Алмада биз Роберт Митчелл деген адамдын өзүнүн үй бүлөлүк 100 гектарлык алмасы бар экен. Ошол алмасында биз иштедик. 100 гектардай алмасы. Ал алма өзүнүн үй бүлөсүнүн ата бабасынан бери келаткан алма экен. Канча атасы өткөн, 3-4 атасы өткөнбү? Ошол алма бак, ошол аталарынан калган алма бак экен. Аларда ошол мамлекет өзү Европада сен бир жерди алсаң болот. Ал жерди сен бир канча жылга аласың, өзүң сен иштетип кете бересиң. Андан кийин балаң алат, балаң дагы улантып коет, андан кийин иштетип
мамлекетке налогун төлөп ушинтип өтүп кетсин. Негизинен биздин ошол Роберт Митчелл алма фирмасы өзү чакан ошол 2 айдын ичинде жумуш болот. Ал жерде бир 50-40 тегерегинде эле адамдарды алат да, өтө аз эле алат. Ал жерде бизде 2 эле ай иш болот. 2 айдан кийин биз трансфер болуп башка жака кетебиз. Ошол эми ошо алмага кандай даярдыктар керек десеңиздер, алмага ошол белиңиздер ооруган, өзүнүн ден соолугуңуздарды караңыздар. Ал жерде ошол 10-15 килограммдык мондай алма бактын эмес алма салганга ушундай болот. Аларды ошол англисче ошо брузинг же болбосо урулбай турган кылып теришиңиздер керек болот да, алманы дагы ошо вид кылып. Алар өздөрү бир күн тергенден кийин бир күн холодильникке сактап, эртесинү ээси ошол алуучу адамдарга тапшырып берет. Ошондой алмага барчу адамдар ошол кээ бир биз болсо жапыз алмалар жана бийикте алмалар болот. Биз ошол алдына кирип мындай кылып терсек, ошо биз үстүнө чейин терип алманы уже баарын терип бүтүрөбүз да. Кээ бир алмалар бар экен, ленталардын үстүнө чыгып алып, үстүнөн терип кетет экен да. Алардыкы дагы более жеңилирээк да. Биздики сал кыйыныраак болуп калчу да. Бирок биз ошол 2-3 жылдан бери терип жүрөбүз. Эми жеңил эле болгондой болуп калды биз үчүн, Кудайга шүгүр. Андан кийин биз ошо алма бактан кийин эле ошол кетл деген ошол августта барса, август, сентябрда, октябрдын бир 10-15-леринде бүтүп калат биздин алма. Андан кийин биз октябрдын 15-инен биз уже 2 жолу да биз ошол Шотландияга кетебиз. Шотландияда бул кетл деген фирмага барып иштедик. Ал кетл деген ошол өзү союз завод дейбизби, ошондой чоң эме фирма. Союзди алар союз, картошка, ал жерде дагы брокколи, ошондой да. Бүттүгү бар. Ошолордун баарын жууп тазалап, туурап, кезип, упаковкага салып, магазинге даярдап өткөрөт. Ошол жерде биз иштеп калдык. Ал жерде эми союздун ичинде, чоң заводдун ичинде ар кандай иштер болот. Тиги бир жемесинде союздер мондай болгон, баягы ашка туралгандай, жана пловко туралгандай чоң 4-5 болуп союздер ушундай болуп туралып чыгат. Ошол өзүнүн упаковкасына жуулуп, тазаланып, анан магазиндерге берилет. Ал жердин ичинде өтө көп жумуштар бар. Виза боюнча маалымат бере кетели. Визаны биз кантип толтурабыз? Визаны ушул убакытка чейин 2-3 жолу бардык. Биз визаны өзүбүз толтурган эмеспиз да. Визаны биз ошол тонкий же болбосо назик маселе болгондугу үчүн биздеги тааныш жакшы эжелерибиз бар. Виза боюнча толтуруп берет өзү. Азыр буйруса электронный виза болуп калыптыр. Негизи биз 2 жолу тең виза чаптатып, наклейка менен чаптатып барганбыз да. Азыр электронный виза болуп калган экен. Бул да канча жеңил болот виза. Мисалы Кыргызстандан жана Алматыдан тапшырсаңыздар болот да бул визага. Негизинен бул жерден эже Кыргызстандан эже өзү баардык документтерди сиздерге камдап берет. Андан кийин сиздер өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстандан тапшырыңыздар же болбосо Алматыдан. Алматыдан тапшырган кандай плюсу бар, Кыргызстандан тапшырган кандай минусу бар. Ошону айта кетейин. Алматыдан тапшырсаңыздар плюсу акчага эконом кыласыздар, бирок жол жүрүп барасыздар. Кыргызстандан тапшырган минусу акчадан уттурасыздар, плюсу эң жакшысы негизинен бул жерден эле туруп тапшырып коесуздар. Ошондой. Мурда визага тапшырганда сиздер паспортту мурда тапшырып ошол жака таштап кеткен болсо, кийин өзү наклейка чапталып келе турган болсо, азыр болсо наклейка чапталбайт. Ошол жакта бир барганыңызда эле ошол жерден эле сиз биометрикадан өтөсүз. Камераны түз карап, колдоруңуздун баарын өткөрүп, андан кийин паспортуңузду алып келе бересиздер. Өтө жеңил. Биздики Кыргызстандан тапшырган визабыз, Кыргызстандан мурда тапшырып жүргөнүбүздө, мисалы 52 миң, 53 миң, бул жылда эле ошол кымбат эле болду Кыргызстандан негизинен. Биз Алматыдан бул жылы Алматыдан тапшырып көрдүк. Алматыдан бизге более арзаныраак чыкты. 41 миң тегерегиндей чыкты Алматыдан тапшырган. Жол кире ар кандай болот, автобус менен барсаңыздар болот, же болбосо таксилер менен барсаңыздар болот. Такси менен барсаңыздар апарып алып келген 2,5 миң сом менен 2,5 миң сом дегерек болуп калат. Эгер автобус менен бара турган болсоңуздар, барып келгени 1200 сом дегереги болуп калат. Ал жолду да карап, убактысын карап, ошондой кылып барсаңыздар болот, туугандар. Билет боюнча айтсак, билетти биз Кыргызстандан карап аттык негизи. Бизде өзгөчө основном Пегасоздан, анан Ажет менен эң эле арзандары ошолор болот да.
билет, анан кымбатыраак билеттер Turkish билет, анын Turkish компаниясы болот, билесиздер буну. Бул туурасында биз учуп жүргөнүбүздө көбүнчө ошо Pegasus эле тандайбыз. A7 көп тандабайбыз да, A7 жок тандабайбыз. Анан билетти кайдан алсаңыздар туура болот. Негизи ошо билет саткандардан билсеңиздер болот, барып сүйлөшкөнүңүздөр жакшыраак болот да. Билетти канчадан кылып бересиңер, кандай болот, группага кетсеңиздер, мисалы 10 чакты адам болуп кетсеңиздер, буну билетти скидка менен алсаңыздар болот. Кайсы эле компания болбосун, ошо бир датага алып атсаңыздар, скидка менен түшүрүп алса болот. Анан биз билетти карадык. Биз учурда билет Кыргызстанда аябай кымбат болуп кетти. Азыркы учурда 45 миңден 54 миңге чейин болуп кетти. Pegasus компаниясы эле ошондо болуп кетти. Анан биз билетти карап сүйлөшүп, Алматыдан алдырдык билетти. Бизге билет ошо 31 миң, 32 миңден түштү. Ошол билет ичинде, анын ичинде бизде тамак аш бербейт, Pegasus'тан тамак аш бербейт. Биз Алматыдан учабыз, өзүбүздүн своим ходан барабыз Алматыга чейин. Андан кийин Алматыдан учуп кетебиз. Эмеге барабыз, Сабиха Gökçen'ге, Турцияга учабыз. Андан кийин Лондонго конобуз. Ошондой багыт менен 31 миң, 32 миң сомдон алдык билетти. Ошондой кылып сүйлөшүп, скидка менен арзаныраак кылып алсаңыздар болот. Билет ар бир жерде ар кандай болот. Ошол эртерээк алганга аракет кылсаңыздар болот. Виза басылып чыккандан кийин ошол сиздердин өзүңүздөрдүн кийин ошол канча адам болуп кетесиздер, куратор болот. Ал жерден сиздерге билетти мынча убакытка алгыла, мынча балл болуп кетип атсаңыздар, сиздерге ошол жерде ар биринин кабарын берип турат WhatsApp'тан. Негизгисинен ошол күзгү сезондо кеткенде пак хаустарга, ошондойлорго тушпосоңуздар, ал жер ичи Поляга караганда жылуу жана үстүңүздөрдөн жамгыр түшпөйт, кар түшпөйт да. Эң бир себептен ошол бара турган болсоңуздар, кеңеш ошол пак хаус бекени ошону билип койсоңуздар болот. Күзгү сезондо ошондой пак хауска түшпөсөңуздар абдан сонун болот. Эми ошол кеңеш бере кетели, кандай жолдон кантип кеңеш, биринчи эле кеңешибиз, сиздер Европа өлкөсүнө же болбосо кандай эле бир жерге чыкпаңыздар, сабырдуу болгонго эме өзүңүздөрдү тарбиялаңыздар. Кээ бир адамдар өзү менен өзү эле жашап жүрүп, жанындагы адамдар менен жашаганга көнгөн эмес болот. Кээ бирлер көнүп бүткөн болот. Ошол сабырдуу болуп, бири-бириңиздерге көнө билгенди үйрөнүңүздөр. Анан мен айтат элем, ошол арак же болбосо пиво, ошо ичимдиктерди ичпеңиздер демекчимин. Ал жерде биз көрүп эле жүргөн жерде ар кандай уруш талаштар болот. Ошол уруш талаштардын алдын алып, бул эмне деген, ошо ичимдик, жаман жолдорго басуу деген дагы болуп саналат. Анан кийин мен дагы айтат элем, дагы бир неме, тамеки. Ошол тамеки ал жакта кымбат негизинен. Бир блок тамеки биздин акча менен 6 миң сом тегерек болуп кетет да. Анан бир блок тамекини аны чегип, мисалы бир айда канча деген акчаны кетирип коебуз да, ошол тамекиге эле. Анан бияка келчүлөр ошол англис тилин мыкты кылып үйрөнүп алыңыздар. Мыкты кылып, бир деңгээлде үйрөнүп алыңыздар. Мыкты кылып үйрөнүп алсаңыздар, нур үстүнө нур. Канча тил билсең, ошончо элсиң дегендей, англис тилинде мыкты үйрөнүп алыңыздар демекчимин. Ошол англис тилин билген адамда ошол жумуштары жеңил болот. Мындай, сен тил билесиң, тил билбеген адамдын жанында сен ага тиги түшүнбөй турса, сен түшүнүп турсаң, абдан сонун. Бул дагы сиздин дагы жеңилирээк жумушка орношконуңузга бул дагы бир себепчи болот, англис тилин үйрөнүп алсаңыздар. Ошол өзүңүздөр ден соолугуңуздарды камдаңыздар. Биз өзүбүздүн дагы Instagram баракчабызда дагы алып барабыз. Ал жерге дагы өзүңүздөрдүн катталып койсоңуздар болот бизге. Ал жерде да биз толук өзүбүздүн фирма жөнүндө дагы көп немелер туурасында биз чыгарып турабыз. Жакын арада азыр биз Кыргызстандабыз, буюрса жакын арада өзүбүздүн иштеп жүргөн Роберт фирмасына барабыз. Ал жерден да биз толугураак маалыматтарды берип турабыз. Ассаламу алейкум. Аябай кызыктуу видео болду деп эсептейм. Шабданбек мырза, сизге чоң рахмат. Өзүңүздүн убактыңызды бөлүп, өзүңүздүн опытыңызды айтып бергениңиз үчүн. Анан эгерде туугандар, силер дагы өзүңөрдүн опытуңарды бөлүшүп, мекендештерибизге жардам берем десеңиздер, менин Instagram'ыма жазсаңыздар болот. Же болбосо ушул эле видеонун астына комментарийге жазсаңыз болот.
Эгерде силер Англияда жүрүп Instagram баракча алып барсаңыздар, өзүңөрдүн личкаңызды текшерсеңиздер, балким мен уже силерге кайрылгам ошондой суроо мененчи. Мен өткөндө бир 70 кишиге жаздым окшойт Англиядан издепчи. Интервью алайын, мекендештерге пайдалуу болсун, өзүңөрдүн опытыңар менен бөлүшкүлө, сунуштайлы деп, өзүбүздүн лайфхактарды берели, жардам берели деп жазгам. Ошентип личкаңарды текшерип койгула, эгер Англияда жүрүп блог алып барсаңар. Көрүп койгоңарга чоң рахмат. Катталганды унутпагыла, комментарий жазгыла, лайктардан баскыла. Чоң рахмат, жакшы калыңыздар.